Устаз, Куба мечітіне қандай тәртіппенен барыш керек? Негізі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қандай даярдықта барған? Ошол боюнча кыска айтып берсек койсоңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде Мединаға келгенде биринчи жолу ошо Кубага келгендиктен биринчи баары биринчи болот экен. Аябай жакшы көрчү дагы. Ар 6-чы күн сайын пайгамбарыбыз кээде улоо менен, кээде жөө зиярат кылып турчу. Ошон үчүн жөө дагы улоо менен баруу экөө тең сүннөт. Эми пайгамбарыбыз айтты: "Ман татаххара фи байтихи", ким үйүнөн даарат алып чыкса, сумма ата масжида Куба, кийин Куба мечитине барса, фасалла фихи салатан, барып намаз окуса, кана лаху каажри умратин, ага умраны соо берилет дейт. Ушундан улам аалымдар айтат, үйүнөн же болбосо бөлмөсүнөн дааратты алып анан барыш керек. Ошондо толугу менен иншалла сообун алат умранын. А эгерде тияктан барып ала турган болсо ага деле дейт. Бирок негизги сүннөт үйүнөн даарат алып баруу. Жараткан Алла Таалам ушу бардык умрачыларга Куба мечитинде окуганга Алла Таалам ушу умраны сообун берсин. Албетте эми суроту болот. 2 рекетле окуш керекпи же андан көп окуса да болобу деп. Риваяттарда келет, окуса боло берет. 4 рекетте окуганы келет. Ошон үчүн 2 рекетке умранын сообу, да 2 рекет окусаңыз да умранын сообу. Кандай ниет кылыш керек? Биринчи даараттын акысы, мечиттин акысы, шүгүр намаз, ишрак намаз, зуха намаз. Ушу 5-өөнү 2 рекет намазда ниет кылып окуп койсоңуз, 5-өөнүн тең сообун Алла бере берет да. Машалла. 5-өөнүн тең иншалла. Бул нафилдер бири-бирине кире берет. Нафилдерге Алла субханаху ва таала ушундай кенендик берген. Ошончо туугандар, биз иншалла качан барганыбызда мечитке сразу 2 рекет окуганыңыз менен 5 ниет кылыңыз. 5 ниет кылыңыз. Мечиттин акысын ниет кылыңыз. Дараттын акысын ниет кылыңыз. Аллага шүгүр намазды ниет кылсаңыз болот. Кажет намазды ниет кылсаңыз болот. Зуха намазды ниет кылсаңыз болот. Пайгамбарыбыз айткан, 2 рекет зуха намазды окуган 360 миң мүчөгө садака бергендин акысы берилет деген. Ошон үчүн иншалла мыналарды бардыгын чогултуп ниет кылып окуп койсоңуз, Алла Таалам ошо ар биринин сообун өзүнчө Алла Таалам сизге кайтарып берет. Машалла. Эмне үчүн именно ошол жерге курулуп калды Куба мечити? Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден көчүп келатканда, Абу Бакр Сыддык разияллаху анху экөө келатканда, ошо Куба мечитиндеги адамдар, машалла, бир Алла Тааланын бир кандай десем, жаккан адамдар окшойт дейм да. Бану Амир ибн Ауф деген уруу болгон. Бану Амир ибн Ауф. Куба деген өзү кудуктун аты. Кудуктун аты. Ошол жерде тегерегинде жөөттөр жашаган. Пайгамбарыбыз келатканда бир жөөт кыйкырган. Силер күтүп аткан киши келатат депчи. Пайгамбарыбызды сахабалар, эркектер, аялдар, жаш балдар күн сайын күтүшөт эле. Мына эми келатат деп. Ана коктудан түшүп келгенде пайгамбарыбызды бардык сахабалар ошо Куба мечитинде күтүп алып, өтө чоң майрам болгон. Исламдагы эң улуу майрам, эң биринчи майрам пайгамбарыбыздын Мединага келүүсү болгон. Ошол Кубада болгон. Алла субханаху ва таала кубалыктарга аят түшүргөн Кур'анда. Фихи риджал юхиббун аятатахару валлах юхиббул муттахирин. Ушундай эркектер бар, өтө таза болгонду жакшы көрөт. Алла таза адамдарды жакшы көрөт дейт. Сахаба пайгамбарыбыз сураган, силерди Алла Таала ушинтип мактап атат. Силер эмнени жакшы көрөсүңөр тазалыкты десе, мындай дейт. Биз дейт, ажатканага барып, кесек менен кургангандан кийин артынан сөзсүз суу менен жууйбуз деген. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала ушулардын тазалыгын мактап туруп, Кур'ани Каримде зикир кылган тургандар. Куба мечити 4-орунда турат тургандар. Хазрет Умар айткан, мен Аксага барып 2 жолу намаз окуп келгенимден Кубага барып 1 жолу окуганым мага жакшыраак деген. Эгерде Кубага барып намаз окуган сообун адамдар билгенде, ааламдан төөлөрдүн боорлорун эзип, арыктатып, ушул жерге келип намаз окумак деген. Андай болсо иншалла мына Куба мечити ушундай касиеттүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң биринчи курган мечит Куба. Ал эми Масжидул Харамды ал Ибрахим пайгамбар курган. Пайгамбарыбыз өзү колу менен курган мечит Куба мечити болот. Өзүнүн сахабалары менен чогуу. Андан кийин 14 күн ошол жерде турган. 14 күн туруп анан бери жөнөгөндө жуманын күнү экен, жума фарыз болуп, жума окуган, бүгүн жума мечити бар. Анан бул жака келип Масжидул Набавийди курган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахым кабыл кылсын, баарыбызга товфик берсин. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.